Ошол саламатсыздарбы? Жана үлгүрбөй калдым, убактым жетишпей. Бул жерде ички иштер башкармалыгы боюнча дагы бир жолу айтып кетейин. Көптөн бери эле көтөрүп жүрөм. 23-жылдын аягы менен ички иштер министрлигинин кызматкерлерине деп салынган 216 батирлүү 9 кабаттуу 5 чоң заңыраган үй берилди. Ал баарыбызга белгилүү. Ошол үйдөн мен берилгендигине аябай таң калып отурам да. 7 баласы бар үй бүлөгө бир бөлмөлүү үй, 1 баласы бар үй бүлөгө 3 бөлмөлүү үй берип атышат. Себеп эмне экенин түшүнбөй атам да, бул эмне жакшы көрүп же өзүңдүн жакшы көргөн кызматкерлериңе ошентип бөлүп берип, берки тааныбагандардын 7 баласы менен 1 бөлмөлүү менен берип атышат да. Бул эмне дегендик бул? Бул бөлүүбү мындай кандай түшүнсө болот деп мага деген министрден суранат элем. Кат жүзүндө кандай болбосун же мага келеби түшүндүрүп берсин. Себеби андан дагы булардын 11 үй бүлөнү ыйлаган бирден бир себеби болуп атат. Бизге дейт, итке сөөк таштагандай кылып дейт, ачкычтарыбызды дейт, ошол үйдүн астына таштап кетиптир дейт. Эмне үчүн дейт, лента менен бизди дейт тосуп алган жок дейт. Байкасаңыздар, Камчыбек Кыдыршаевич үй салсын, эмне салбасын, өзүнүн кызматкерлерине дайыма барып лента менен ачып, аларды куттуктап келет. А биздин ички иштер башкармалыгыда андай нерсе жок. Эмнеге биздикилер эмне? Жетим балабы же башка мамлекеттин жарандарыбы? Эмне үчүн кызматкерлерине ушундай кайдыгер мамиле жасап атат биздин Улан мырза? Генерал деп айткандан да озун барбайт. Не только бул. Өткөндө Сокулукта ИВСте бир жараныбыз асылып өлүп калды. Ошол жерде начальник РОВДны алды жумуштан. Ошол эле окуя, ошого эле окшош окуя биздин Токмок шаарыбызда болду. Былтыры несовершеннолетний балдарыбызды изнасиловать этишти. Аларга иш козголду, хорошо. Бирок ошол эле маалда сойкулук Токмок шаарында абдан көп. Ошол эле маалда ошол Токмоктун ИВСинде 2 жаран асылып өлүп атат. Бирок Токмоктун начальник РОВДсына албай атат. Ал эмне бөлөсү болобу же жакшы көргөн кызматкери болобу? Эмне үчүн биздин министр кызматкерлерге тегиз карабайт? Мага ошол боюнча министр же ким болбосун жооп бергиле. Жана бул министр келгенден бери канчалаган кылмышкерлер көбөйүп атат. Себеби практика жок. Кызматкерлер менен тыгыз иштебейт. Ошол биздин генерал келгенден бери, то есть Улан мырза келгенден бери канчалаган преступность көбөйүп кетти. Мындай статистикада болгон эмес. Ошондуктан айтмакчымын, кечке эле ички иштер башкармалыгына машинаны ала бербестен үй куруп бергиле. Жана ал жерде одоно бузулуп атат. ОВД мыйзамы жана турак жай берүү мыйзамы абдан бузулуп атат. Ошол боюнча кайрылмакмын Генеральный прокуратурага жана ГКМБга суранып кетмекмин. Биздин ички иштер башкармалыгыны контролдоп бересиздер, карап бересиздерби деп. Себеби ал жакта башаламандык абдан көбөйүп кетти. Биздин ички иштер башкармалыгыбыздын башчысы өзүнүн бизнестери менен алек, биздин кызматкерлер менен алектенбейт, аларга камкор көрбөйт. Ошону айткым келди эле. Ички иштер министринин башкармалыгына барып карасаңыздар, ал жакты айткандан да азыр уялып атам бир чети. Но өзүңүздөр түшүндүңүздөр. Укмуш жаман, деңгээлибиз ылдый болуп кетти. Камчыбек Кыдыршаевич айткандай, биздин милиция мамлекеттин жүзү, бирок мамлекеттин жүзү болбой калды. Себеби бизге жакшы башкармачы керек. Азыркы кезде отурганга да моралдык укугу жок ошол министрдин. Себеби кече 27 март күнү атасына болушкан бала боюнча элди алдап койду да. Эл эчтеке түшүнбөйт да алдап койду. Же депутаттар түшүнбөйт да алдадыбы. Жалал абадтын ОЮБнун башчысыны ары бери орун алмаштырып койду. Орун алмашуу менен бул жазага киреби? Албетте кирбейт. Спецназ боюнча эмне кылды? Алар токмоктоду, урду, сабады. Эмне үчүн андай болуп атат тартипсиздик? Себеби биздин министрдин башкармалыгы, башчысы министрибиз өзү ошо кызматкерлер менен иштебей жатат. Кечки бизнес менен убара, же 5-6 машинаны алып келип туруп, кызматкерлерди алдап коюу менен убара. Мен суранып кетет элем, урматтуу биздин президент Садыр Нуркожоевич, ушул кишинин ордун карап коюңузчу сураныч. Моралдык укугу жок отурганга. Элди алдап атат, кызматкерлерди алдап атат. Чоң рахмат. Сөзүм аягына чыктым.